Салам достор, биз бүгүнкү сабагыбызды география предметине арнамакчыбыз. Тагыраак айтканда, телефон аркылуу география сабагынан окуучуларга кандай билимдерди берсек болот? Телефонду географияга кандай байланыштырып, географияга кандай колдонсок болот? Биз азыркы заманда, санаттештирүү заманында көпчүлүк сабагыбызды электрондук түрдө, электрондук форматта, мындайча айтканда, чөнтөгүбүздөгү электрониканы пайдаланышты жакшы үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондуктан телефондон окуучуларга кантип сабак өтүштү көрсөтүп берейин. Биринчиден, биз Play Marketке киребиз дагы, кадимгидей эле мынау поиск деген жерине, поиск игры и приложение деген жерине география мен мурун жазган элем, ошол туруп калыптыр. Географияны жазып поискка турган болсок, бул жерге көптөгөн приложениялар чыгып калат. Мынтип карап туруп, ушул жерде өзүгө керектүү приложенияларды установка кылып алсак болот экен. Мен бул жерде география страны мира дегенди установка кылганмын уже. Ал менде бул жерде жатат. Мен ушуга кирейин. Мисалы, мен муну пайдалана турган болсом, мурунку видеолорумда жибергендей эле, өзүңүздөр көргөндөй эле, телефондун экранын через компьютер проектор менен окуучуларга чоңойтуп кантип көрсөткөндү көрсөткөнмүн. Телефондун экранын телевизорго через Wi-Fi чыгарганды көрсөткөнмүн. Ушул приложенияга кирип туруп дагы, телефонду телевизорго улап алып дагы, ушул приложенияга кирип, биз окуучуларга кеңири сабак өтсөк болот. Бул деген сөз, биз мурункудай эле карта көтөрүп ар жерге апарып жүрбөйбүз. Мисалы үчүн, мынау посмотреть карту дегенди басайын. Мисалы, бизге Австралия материгин өтүш талап кылынсын. Австралияда өзүңүздөр билгендей эле саналуу гана өлкөлөр бар. Өткөндө бир кесиптешим географиядан сабак өткөндө, ачык өткөндө Африка өлкөсүнө өттү. Мен Африка өлкөсүндө ошону дагы бир жолу көрсөтүп берейин. Бул жерде ал суроо берилди, ушундай суроо берилди. Мына өлкө кайсыл жерде, тигил өлкө кайсыл жерде деген суроо берилди. Алар картадан эмес, эми чоң экранда мынал деп көрсөтүп атты. Биз аны мындай эле кол менен текшерип, чындап эле ушул бекен деп эме албасак болот. Кайсыл жерге ар бир өлкөнүн чек арасы бар, ар бир өлкөнүн картасы бар бул жерде. Ошол өлкөнү баса турган болсок, ошол өлкөнүн мына жерде желеги, кандай республика, борбору, калкынын саны, анан немеси, территория, аймагы канча метр квадрат экенин көрсөтүп берет. Ошентип суроолор болуп атты. Ушул сыяктуу, мисалы, мына Евразия өлкөлөрүн алсак болот. Мисалы үчүн, ошол эле Кыргызстан өзүңүз билгендей эле, бул желегибиз, борборубуз Бишкек, калкыбыздын саны 6 миллиондон ашык, жана аймагыбыз 199.951 километр квадрат экен. Ушул сыяктуу сабактарды өтсөк болот. Бизге эң ыңгайлуу болгон карта көтөрүп жүрбөйбүз. Эң ыңгайлуу болгон приложение. Бул биздин чөнтөгүбүздө жүрөт, бирок ушуну пайдаланыш бул биздин колубузда. Жана башка географияга байланыштуу мынантип ушул жерден приложенияларды издеп ала беребиз, өзүбүзгө ылайык приложение ачып көрөбүз, бир сыйра таанышып көрөбүз. Ушул аркылуу сабак берсек, окуучуларга өтө ыңгайлуу болот деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сак саламатта болуңуздар.